Ырыскелди Бакиров жана анын жубайы Айнура Иманкулова ар күнү эрте менен биргеликте жумушка жөнөшөт. Негизги милдети чек ара коопсуздугун көзөмөлдөп, ата мекенди коргоо. Бул тармакта кызмат кылып жүрүшкөнүнө 7 жылдын жүзү болуптур. Кечи мекени Ысык көл облусунун Жети Өгүз району болгонуна карабай, Баткендин 20-0 аскер бөлүгүнө которулган. Бул биз ар дайым күчүрмөнү даярдыкта турушубуз керек. Биринчи орунда күчүрмөнү даярдык бул ар кандай биз үйдө жүргөндө же эс алууда жүргөндө кандай учургана болбосун, кандай кырдаал болбосун, кырдаалдын өзгөргөнүнө жараша эгер кандайдыр биз чакыруулар болсо тез өз убагында келип калуу иш ордуларыбызга ошонун негизинде иш алып баруу. Жубайы Айнура Иманкулова ушул эле аскер бөлүктүн байланыш бөлүмүндө иштейт. Жолдошунун шартына байланыштуу өз кесибин таштап, 2 жылдан бери чек арачылардын катарында кызмат кылууда. Эл четинде ата мекенди коргогон үй бүлө бир балалуу болушкан. Келечекте балабыз да кыргыздын керегине жараган. Аскер адамы болот деп ишенишет жубайлар. Улуттук университеттин чет тилдер факультетин бүтүргөм. Кесибим боюнча лингвист окутуучу болом. Анан ушу турмуш шартка байланыштуу, жолдошум аскер адам болгонуна байланыштуу ушу кесипти аркалап мен да иштеп калдым. Буюрса жакшы, 2 жыл болуп калат ишке киргениме. Биз дагы атабыз аскер адам болгон. Анда жолун жолдоп биз да аскер кызматкери болуп иштеп атабыз. Кудай буюрса балдарыбыздан дагы аскер кызматына жолдойбуз, багыт берип кызмат өтөш керек. Мекенге кызмат кылыш керек, ата мекенди коргош керек. Баткен аймагынын чек арасы Кыргызстандын башка облустарына салыштырмалуу кооптуу болуп келет. Кошуна өлкөлөр менен чек ара тилкелеринин такталбагандыгы бир топ чыр-чатактардын чыгышынын негизги себебине айланган. Мында куралдуу кагылышууларда жүз берген учурлар катталып турат. Ата мекендин бүтүндүгүн сактоо үчүн канжаныбызды аябайбыз деген антты бекем кармап, чек арачы үй бүлө кайсыл жерде болбосун негизги милдетин биринчи орунга коюшкан. Келинчегим дагы аскер кызматкери. Иштеп аткандан көп жылдан бери иштеп атат, чогуу биргеликте. Анткени баягы кызматта жүргөндө биздики чек ара кызматында болгондон кийин чек ара мамлекеттик чек ара тилкесинде границада жүрүп калабыз. Ошол маалда үй бүлө жаныбызда болуп чогуу биргеликте чогуу бирге кызмат өтөп жүрөбүз. Кыргызстан эгемендик алгандан кийин Баткен облусунун аймагында чек ара кызматы 1999 жылы эл аралык террордук топ кол салгандан кийин гана уюшулган. Ошол мезгилден тартып чек араларды кайтарууга жана аскерлерге шарт жаратууга мамлекет маани берип баштаган. Нургазы Жайнаков, 7 канал, Баткен өкүлчүлүгү.